Үйлөндүлөр. Дүйнөдө бир өлкөнүн адамдары бар, алар арак деле ичет, вино деле ичет, бирок үйлөнөрдөн мурда 1 жыл мурда арагына да тутат экен, шарабына да тутат экен. Анткени сенин ичкениң, жегениң балаң өтө турган нерсе. Ошон үчүн арам тамактарды жегенди токтоткула, спорт менен машык кыла, китеп окугула. Анткени сенин деңгээлиң бала болот. Өзгөчө апанын деңгээли бала болот. Өзүңөр тарбиялагыла, бул бир. Үйлөнгөндөгү биринчи нерсе жигиттер кумганды аласыңар, чылуу суу, бир колдо чылапчын, же тепши, же тазик, же эмне деп коет, лаган. Ошол кумганды алып келип туруп, аялыңдын бутун өзүң колуң менен жуйсуң. Эми нике кыйылгандан кийин, ошондой болот, андан кийин түшкөн сууну үйдүн бурчтарына сеп койсоң, ошол үйдө береке болот деген бул илимде бар нерсе экен. Билип туруп анан кылган жакшы болот. Экинчи, аял заты бир сөз эстеп калат, эч качан эстен чыгарбайт. Качан нике кыйылып жалгыз калгандагы сөздү. Бирок жубайлуу турмуш башталганга чейинки сөз. Жубайлуу турмуш башталгандан кийин айтылган сөз мурдагыдай буларына кирбей калат экен. Ошон үчүн кайсыл сөздү айткың келсе, аялыңдын кандай болушун кааласаң, эмнени күтсөң, ошол учурда айтып кал. Сүйлөштүкпү? Эмнени айтсаң ошону айт, бирок бир сөздү кошуп айт. Апам ыраазы, мен ыраазы деген. Анткени байкуш сен эркелетип өстүрүп дерезеге жеткирди. Анан эле бирөөнүн кызын алып келип, ошонун сөзүн сүйлөп, ошонун көзүн карап калсаң, ар кандай апага бул оор тиет. Ушундай жакшы көрсөң деле билдирбе, андан дагы бир тайым келип чыгат. Атанын көзүнчө эч качан баланы эркелетпе, апанын көзүнчө эч качан аялды эркелетпе. Кыргыздын адеби ошол. Илгери ата турган жерде баланы эркелеткен эмес, азыр алтынын берекем, бетинен өп, тигиндей мындай. Бул өтө чоң адепсиздик. Анан аял деп, улагы менен жакшы көрөт, эркек көзү менен жакшы көрөт деп. Кыздар турмушка чыкканда бизде бир жаман нерсе бар. Тойго баратканда эң жакшы көйнөктү кийебиз. Эң сонун кылып боенобуз, прическаны жасайбыз, тойго баратканда. Бирок үйдө күйөөң кирип келсе, жыртык калат, таралбаган чач, бырышкан бет, ооздо жубачка, колдо шыпыргы, үй жыйналмай турат. Эркектин көзүнө ошол сиңеткен дагы, жүрөгүнө сиңеткен дагы көзү сүрөт болуп тартылып калат экен. Ошол нерсе ортодогу мамилеге аябай чоң зыян тийет экен. Өзбек туугандардын бир сыпаты бар. Эч качан халатчан күйөөлөрү тосуп албайт. Байкасыңарбы? Күйөөлөрү келатканда эң сонун көйнөктөрүн кийип, жасанат, атырын себинет. Бул өтө маанилүү нерсе. Сен кимге жасанып көрүнүшүң керек, кимге жагышың керек. Тойго барып ошо жактагыларга өзүң күйөөң бар. Жашаган ким? Ушул нерсени унутпагыла. Анан аял булагы менен деген сөз бекер эмес. Кафеде бир кыз, бир официант бир тамак алып келип берсе, кайра-кайра рахмат айтасың. Чоңуз рахмат, абдан дамдуу экен тиги. Аялың өмүр бою сага официант кызматыңды кылып атат, тамагыңды алып келип берет, жасап атат, бирок бир да рахмат айтпагандар толтура. Туурабы жеңет? Ошон үчүн аялга көбүрөөк рахмат айт. Кайнылар деле рахмат кызым эле дей берсечи. Келин деле көнүп кетет, келин деле ыраазылыкка аракет кылат. Ушул нерсени унутпай жашайлы. Кийинкиси. Эркектер жаратканга баш ийгиле, аялды баш ийдирип берет. Эгерде жаратканга өзүң баш ийбесең, такыбалуу болсоң, сүрүң да болбойт, сырың да болбойт, нуруң да болбойт. Аялыңдан да кадырың болбойт. Бирөө айткан экен, мен аялымдын алдындагы даражамды эки эле нерседен билип коем деп. Жок, жараткан алдындагы. Биринчи аялымдын кылган мамилесинен, баламдын кылган мамилесинен, андан кийин эшегимдин мага кылган мамилесинен билип коем деп. Чындап айтып атам, сен жаратканга баш ий, жараткан сага баш ийдирип берет. Аялды коркута албайсың. Элестетип көр, мынтип дей бергенде эле биринчи күнү коркушуң мүмкүн, экинчи күнү жарым жылдан кийин ойлонот, эмне болду атына дей баштайт. Анан эрбектей баштайт. Дагы бир айтып койчу, что-то мынтпай калдым го, жериге баштадым депчи. Ошон үчүн аялды күч менен багындыра албайсың. Акыл менен, хикмат менен, данышмандуулук менен, эң башкысы такыбалуулук менен. Андан кийинки кыздар, бактылуу болом десең, ар кандай күрөштө күйөөңдү жеңип чыгам десең, бир партияга кир, ал партия кайнеңдин партиясы болсун. Кайнең менен кайда болсо бир партияда бол, эч качан ажырабай. Ошондо сенин сөзүң сөз болот, сенин айтканың айткандай, дегениң дегендей болот. Анан дагы бир нерсе бар. Кабырганы түздөйм деп кабаган кылып албагын. Эми аял заты эле ойлонот. Биз кээ эркектер ойлонобуз, эмнеге түшүнбөйт, эмнеге ушуну түшүнбөйт, элементарный нерсе го, эмнеге түшүнбөйт? Аял ошон үчүн түшүнбөйт. Аялча ойлонот. Мен деле башымда түшүнө албай жүрөт элем, азыр түшүнүп калдым, оңой. Сеники туура, сеники окумушубуз, ушундай болуш керек. Мен ушуга акылым жетпей жүрүптүр деп кой, болду бүттү. Аялың сүйлөп аткан мезгилде эч убакта сөзүн бөлбө. Аялың сүйлөп аткан мезгилде оозуңду жап деп койбогу. Ушундай эле уккуң келбесе, же кызыгы жок болсо, көзүңдү кадап кой, кулагыңды түшөп кой, тамагыңды жей бер, саясатты ойлоно бер, маштаңды кантип жатам ошону ойлоно бер, бизнести ойлоно бер, бирок сөзүн бөлбө.
убада тойлана берсин. Менин аялым бирок элди текшерип калат, өткөн эске айткан нерсе эсинде калбайт, эчтеке эсинде жок. Сен уккан эмессиң. Бирок көңүлүн калтырбайт. Ушул нерсе өтө маанилүү. Дагы бир нерсе бар. Сен жакшы, мен жаман, сен буудай, мен саман деген үйрөнүп ал. Мен бир кичинекей эле кыздын мамилесин көргөм. Жигити эле, күйөөсү эле Америкада болчу, ал өзү еврей улутунда кыз болчу, бирок абдан кыйын кыз болчу. Күйөөсү ачууланып уруша баштаган эмес, эч качы айтпайт эле. Окей, sure, окей, окей, sure. Great, окей. Бүт баарын ушинтип угат эле. Бул деген сөз бүттү деген сөз эмес. Күтүп турат эле, тигинден шамал өтүп кетет да, октор түгөнөт го. Жарым саат, 1 саатты жарым күндөн кийин анан ачып конфет болчу. Түгөнүп калган, өзүнүн туура эмес экенин билет. Сен баягы айттың, туурабы? Ошол туура эмеспи? Мындай. Мен айтканым кандай? Тиги бу деп туруп сабакты окутуп коет эле. Эч убакта тияк жиди келип туруп атканда, сен да ошого каршы чыкпа. Эки жактан бирдей келсе, үн чыгат деп чак деген, туурабы? Ошон үчүн өтүп кетсин, бүтсүн, күтө тур, анан булагын сага төшөп берет. Ошого чейин күтө тургула. Урушпагыла. Бир да бөлө бузулбасын. Чымчыктын да уясы бузулбасын. Келечегибиз кең болсун, ыкбалсыздыкка тең болсун. Кыздарым, балдарым, үмүтсүлөрдө көчөдө түкүрбөгүлө, какырбагыла, сөгүнбөгүлө, ыргытпагыла, адеп ошондон башталат. Бирөө сага катуураак сүйлөп койсо кечиргенди үйрөн, көтөргөндү үйрөн. Анткени ал сага бир жаман сөз айтса дейт, сен дагы теңелип ага кайшы айтсаң, экөөң эки шайтан болуп каласың. Шайтан болуп эмне кыласың? Бирөөнүн акысына кирдим деген сурак болот, бирок эмне үчүн акымды жедирдим деген сурак болбойт. Андан кетсе кетсин, сенден кетпесин, менден кетпесин деп жаша, ушул өтө маанилүү. Көңүлдү көтөрүп жаша. Ыраазы болуп жаша. Жараткан элестетип көр, бутуңда турасың, бул кандай бакыт. Менин кайнагам өтө шустрый жигит, бир жолу шаттан түшүп кетти, азыр бир эле тилеги бар. Ордунда таягы жок турсам экен деп. Чексиз бакыт, көздүн көрүп турганы, тилден сүйлөп турганы, колдун кармап турганы, жүздүн нурданып турганы, ушундай жерге келгендер кандай бакыт. Канча адамдар келе албайт, керек болсо туалетке дагы бирөөнү жетелеп барыш керек. Ошон үчүн шүгүр деп жаша, бактылуу болуп жаша, өзүңдү эң бай сезип жаша, чоң тилектер менен жаша, чоң ниеттер менен жаша. Сенден бирөө пайда жетсин, пайда жетпесе жок дегенде зыян жетпесин. Адамдын көңүлүн көтөрбөсөң жок дегенде көңүлүн чөгөрбө. Аркадан жакшы сүйлөбөсөң жок дегенде жаман сүйлөбө. Ошон үчүн берекелер, Кыргызстандын келечеги силердин колуңарда. Сен кандай болсоң, 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 силер кандай болсоң, Кыргызстандын келечеги ошондой болот. Ишенип койгула. Кенен таштап бойлорду, кери басып бойлорду, сыймык менен жүрөлү. Кудай кааласа Кыргызстан деген Азиянын арстаны ойгон. Артын аркасы болот.